Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yusuf süresindегі сабақтар, ибараттар, пайдалар. Аллах Таалам бардығызға пайдалы илим берсін, насип қылсын. Үйренген илимдерибизди жакшылыгыбызга себеп кылсын. Бұл бөлүмдө Шейх Саади рахимахулла айтат, ооруларга шыпанын кадимки биз билген сезе алган дарылар бар да белгилүү. Чөп дарылар, кадимки медицинада тасталган дарылар. Мына ошол нерсе ооруларга шыпа дегенде эле жана Алла Таалам коюп койгон, колго кармалбай турган себептер да бар. Ошолор дагы шыпа болуп саналат дейт. Ал кандай? Мисалы, аны сиз көрө албайсыз, дарыга окшоп кармалбайсыз, сезе албайсыз. Ошондой бир шыпалар бар. Шейх айтат, керек болсо алынын түрү, ушундай дарынын түрү, шыпа болуучу айыгып кетүүнүн жолу азыркы биздин медицинадагы дарылардан да таба албаган нерсени, же айыктыра албаган нерсени айыктырып кетиши мүмкүн. Аллах Таалам өзүнүн жардамы менен, ырайы менен бизге берип койгон. Ошол нерсе Юсуфтун абалында да жашоосунда кездешкен. Атасы эмне болгон? Эки көзүнө ак базып, кайгыдан, ыйлоодон көзү көрбөй калганда. Ошондо Юсуф пайгамбар жанагы көйнөгүн атасына жыттатып таштаганда, бетине сүртүп көзү көрүп калган. Баланын жытын жыттап өзүнүн жоготкон, канча 30 жылдан бери көрө элек баласын. Эми мунун бардыгы эмне десе, ал көйнөк болуп калган жок. Алла Тааламдын коюп койгон. Ал нерсеге акылда адамдын акылы жетпейт, түшүнө албайт. Шариатта да койгон Алла Таалам, мисалы, Курандагы дем салуу, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көргөзүп берген кээ бир сүннөт жолдорунда Алла Тааламдын өзүнүн касиети менен ошондой койгон шыпалар бар. Бул нерселер окуяларда, пайгамбарлардын тарыхтарында көп келген. Адамдын акылы жетпеген бир ажайып шыпа болуучу жагдайлар. Керек болсо аны медицина айтат, биз айыктыра албайбыз, колубуздан келбейт. Адам өлөт деген жеринен Алла Таалам ажайып кудурети менен ушундай бир шыпаларды берет. Мен деген врачтардын акылы жетпейт. Мына ушул нерсеге биз моюн сунуп, ыйман келтирип, ишениш керек. Алла Тааламдын ушундай мүмкүнчүлүк бере тургандар бар. Алар көп кездешкен. Мисалы, ошол эле Аюп пайгамбарды кандай болуп оорду? Анын ушундай оору менен оорду. Айыгууга үмүт жок эле. Адамдар көрүп, аны жалгыз эле аялы калган жанында деп. Андан кийин Алла Таалам ага вахий кылып, бир жерди буту менен тебет, ал жерден булак чыгат, ал суу менен денесин жуат. Бүт денеси эң жакшы абалда, чырайлуу абалда өзүнө келген. Сот сүрөсүндө бутуң менен жерди тепкен, бул муздак суу менен ичип жана жуунгун деген. Алла Таалам муктаж эмес кээде, себепсиз эле, эч кандай дарысы жок деле, Таалам өзүнүн кудурети менен айыктырат. Анам сүрөсү 17-аятта: "Ва иям саскаллоху бидуррин фала кашифа лаху иллаху". Эгерде сага Алла Таалам бир зыян берип кое турган болсо, аны эч ким көтөрө албайт дейт. Ошондой эле адамга Алла Таалам шыпа бере турган болсо, эч ким айыктыра албай турган нерсени Алла Таалам өзү берип коет. Бул жерден, бул бөлүмдө эмнеге чакырат? Шейх берди: сен кадимкидей эле ооруларга чөптөр дары болгондой эле, таблеткалар дары болгондой эле ишенгениңдей эле, ошондой эле дагы бир дарынын түрү бар. Ал адамдын акылы сыйбай турган жанагы пайгамбарлардын мужизалары, Аллахтын жакын кулдарынын кереметтери, жана Алла Тааламдын Куранда коюп койгон аяттар. Мына ушундай жана дем салуу дедик, рукуя кылуу, пайгамбар алейхиссалату вассаламда келген дуалар, зикирлер, шыпага жакын. Ошондой нерселер бар. Адам ошол жол менен дагы айыгат дейт. Тек кана мындай бир колуң менен кармала турган, даамын сезе ала турган эле нерсе шыпа болуп кала бербейт. Даамын да сезе албайсың, колуң менен да кармалбайсың, көрө албайсың, акылыңа да сыйбай турган Аллах Таалам коюп койгон шыпа жолдору бар деген бөлүм. Ушул нерсеге биз ыйман келтиришибиз керек, ишенишибиз керек. Ал эми материалисттер, көргөнүнө гана ишенгендер, мындай нерсени жомок катары көргөндөр, ынан албагандар, ишенбегендерге аларга шыпа да жок. Ошон үчүн дем салдырганда дайыма ушул нерседе шыпа бар. Дем салуучу себеп адамдын жүрөгүндө ынаны болуш керек. Аллах Таалам болгон ыйман, ишеним болуш керек. Андан кийинки бөлүмдө
Ошондой эле Юсуф пайгамбардын ушул окуясында ачыкталат. Караңгылык деген, сабатсыздык, жахилдик деген бир нерсени билбестүү бул жакшы нерсе эмес да, белгилүү. Мына ушул эмне десе, бул билбей калгандык, билбей күнөөгө түшүү, билбей жасоо. Ушуну караңгылык, сабатсыздык, жахилдик деп коет. Бул белгилүү, баарыбыз билебиз. Билбей күнөөгө түшөт, билбей арамга түшөт. Ошону дагы бир жолу бар экен. Адам билсе дагы караңгылыкта кала берет экен. Адам билсе деле, ал адам дагы деле караңгы деп саналат экен. Ал кайсыл учурда десе, адам билип туруп, ошого амал кылбаса, дагы деле караңгылыкта, жахилдикте, билбеген адамдай эле калып калат экен. Юсуф сүрөсүндө дагы 33-аятта Юсуф пайгамбардын сөзүн Аллах Таала айтып атат. Ва илля тасриф анни кайдахун асбу илейхин ва акум минал жахилин. О Аллахым, менден бул куржаларды алып салбасаң, мени куткарбасаң, мен алардын сөздөрүнө таасир алып, ошолорго ооп кетем деп атат да. Азгырылып кетем, алсырап кетем, жана караңгылардан болуп калам. Билбеген эле адамдардын өкүмүндөй болуп калам дейт. Билсе да, сенден жардам сурайм деп сураган. Жахилин деген ошо караңгы адамдардын тобуна түшүп кетем. Бизге алына турган пайда, адам кээ бир учурда билсе дагы билбегендей абал болот. Бул кайсыл учур десе, ошо билген илимине амал кылбаганда, билип туруп күнөөгө түшүүсүндө Куранда бир нече жерде келген. Жахилдиктерден, караңгы болуп калгандарынан мени сактай бер Аллахым деп Муса пайгамбардын дуасы. Ошондой эле Ниса сүрөсүнүн 17-аятында иннама таубату алаллахи лилладина я'малуна су bijahала сумма ятубуна мин кариб. Чыныгы тобо кылуучулар, алар бир ишти жахилдик менен, караңгылык менен кылып алат, кийин тобо кылышат деген. Ушул жерде дагы алымдар айтат, адам күнөө ишке түшөт, качан караңгылыктан арылат, ал иштен билип туруп сактанса, ошондо гана ал адам караңгылыктан арылды, жахилдиктен алыстады деп саналат. А бизде кандай, көбүнчө биз түшүнөбүз да, билбеген нерсени гана ушул караңгылык. Чыны караңгылык бул билип туруп ошого амал кылбай коюу. Ар бир Аллахка тоң моюндук кылган, баш ийбеген адам ал караңгы болуп кала берет, билген илимине амал кылбай жүргөндүгүнөн. Билгениңе амал кылбайсыңбы, ал адам караңгы дагы деле. Чыныгы билген адам, чыныгы илим бул адамды караңгылыктан көтөрөт, билбегенин билгизет, жана амал кылууга түртөт. Ушунун аныктамасы. Жөн эле как маалымат катары билип коюп, бирок ал билген маалыматыңыз Кудайдан коркууга, жакшылыкты аткарууга, жамандыкты таштоого, жакшылыкка бет алууга түртпөсө, ошол илим. Ал билим эмес, дагы деле караңгылыктасыз. Ошон үчүн азыркы учурда канча деген адамдар билет жакшылыктардын көп түрүн билет. Намазды билет жакшы экенин, бул парс экенин билет. Канча деген адамдар арамдарды билет, арам нерселерди. Бирок тыйыла албайт. Канча деген парстарды билет, аткарбайт. Билсе дагы ал адам дагы деле караңгылыкта болуп санала берет. Ой, мен билем ал нерсени деген ал билим эмес. Чыныгы билим кайсы десе, билгениң сага Кудайдан коркууга, жакшылыкты аткарууга түрткөн болсо, жамандык таштоого сездиртет турган болсо, ошол чыныгы акыйкат билим. Ошон үчүн биз илимди алабыз Аллахтан коркуш үчүн, буйруктарды аткарыш үчүн, тыйгандардан тыйылыш үчүн, жөн эле маалымат катары топтоп коюш үчүн эмес. Бул чоң пайдалардын бири, туугандар. Канча адамдар ушинтип билгенин амал кылбай эле, жана жаңылык окугандай эле маалымат катары эле кетип калып, кулагынан, бул кулагынан кирип, тиги кулагынан башка бирөөгө айтылып аткандай. Ошон үчүн дайыма өзүбүздү эсеп кылайлы. Чын эле ушул билгениме амал кылып атамбы? Ушул менин коркушума Аллах Тааламдан, жакшылыгыма себеп болуп атабы? Аткарып атамбы, тыйылып атамбы, өзгөрүп атамбы, таасир берип атабы мага? Ошон үчүн чыныгы илим бул Аллахтан коркуу деген. Кийинки бөлүктө Аллах Таалам түшүргөн шариатка амал кылуу бул жердин оңолушуна, өлкөлөрдүн оңолушуна себеп болот дейт. Жакшылыктын туруктуу болушуна, өнүгүп өсүшүнө, түздөлүшүнө, оңолушуна себеп болот. Эң чоң нерсе ошо амал кылуу. Ал эми күнөө иштер, кайдымкыча уурулук, Аллах Таалам түшүргөн мыйзам, каршы амалдардын бардыгы жердин бузулушуна, бузукулуктун таркалышына себеп болот. Юсуф сүрөсүнүн 73-аятында Таллахи лакад алимтум ма жина линуфсида фил ард ва ма кунна сарикин. Аллахка касам ичип айтабыз, силер билдиңер, биз
жерди бузганы келген жокпуз дейт. Жана уурлардан эмеспиз биз деп. Куранда ачык айкын айтылган көп аяттар бар. Күнөө иштер, пайгамбарлардын жолуна, буйругуна каршы иштердин бардыгы бул жер бетин бузат. Ал эми пайгамбарларды ээрчүү, буйруктарын аткаруу, кыйгандарынан тыйылуу, аларды ээрчүүдө жер бетинде гүлдөп, өнүгүп өсүшүнө себеп болот. Бул дүйнөң да акыретиң да түзөлөт. Өлкө, жер дегенде эң биринчи өлкөңүз бул үй бүлөңүз, жакындарыңыз, ата болсун, эне болсун үйдө, буйруктар үйдө аткарылып аткан болсо, Куран окулуп, ага амал кылынып, пайгамбар алейхиссалату вассалам сөздөрү денелерден угулуп балдарга үйдө аткарылган сайын ал үйдө да береке бар, өнүгүп өсүү бар, жакшылык бар. Аллах Тааламдын шариятына каршы нерселер, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна каршы амалдар болуп аткан болсо, береке учат, бузукулук таркайт үйдө. Келечекте өсүп аткан балдар зыян туура эмес жолдо, мерес жүрөк болуп, кайдыгерликте чоңойот. Өнүгөйүн, өсөйүн, жакшылык орносун, жакшылык туруктуу болсун десе, адам дайыма пайгамбар алейхиссалату вассаламдын буйругун аткарууда, Аллах Таалам койгон шариаттын практикалык аткаруунун үстүндө жүрүш керек. Ушуга кам кылып. Мына ушул нерседе менин бактым, ушул нерседе менин жакшылыгым деп. Бул нерсени аткарбасам, каршы тура турган болсом, мен тек гана зыян учурайм, бузукулук таркайт деген нерсе адам билиш керек. Күнөөнүн артынан балээ келет, сооптун артынан жакшылык келет. Андан кийинки бөлүктө бул сүрөдөгү пайдалардан ар бир инсан, ар бир жан жакшылык кылган болсо, сооп иш кылган болсо, анын өзү үчүн, ошондой эле күнөө иш кыла турган болсо, жаман иш кыла турган болсо, анын азабы дагы, балеси дагы өзүнө кайтат. Эч бир адамдын күнөөсүн башка адам көтөрбөйт. Мына ушул Юсуф сүрөсүндө да 79-аятында баяндалган. Кээ бир адамдарда туура эмес түшүнүп алат да, бирөөнүн күнөөсүн бирөө көтөрөт, анан жети урпагына кетет экен, анан мындай экен, тигиндей экен деп. Же болбосо тигинин сообу менен мен кирип кетем. Андай эмес. Ар ким жакшы иш кылдыбы, ал өзүнө барат. Жакшылык кылдыңбы, өзүңө кайтат. Жамандык кылдыңбы, ал да өзүңө кайтат. Бир эле нерсе бар, адамга күнөө кайта турган учур. Ал жамандыкты үйрөткөн болсоң, үйрөнгөн адам же жамандыкка себепкер болгон болсоң, ошону кылган адамдардын күнөөсү сага кеме өстөн бара берет. Кайдимки жакшылыкты үйрөтүп койсоң, сообу келе бергендей, күнөө иштин дагы себепкер болгондор күнөөсү сага да кайтып кете берет. Дайыма Аллахтан дуа кылыш керек. О Аллахым, жамандыктардын эшигин ачуучуга себепкерлерден кылба. Жакшылыктын эшигин ачууга себепкерлерден кыл мени. Бузук иштин, же жаман иштин, же күнөө иштин, же шариятка каршы келген бир нерселерди таркатып, бөлүшүп, билбей туруп айтып башкаларга себеп болуп кетпейин. Ошондой эле ата-энелер да балдарына жаман нерселерди үйрөтүп кое турган болсо, анын дагы күнөөлөрү ата-энесине бара берет. Кадимки ата-энелер балдарына жакшы нерсени үйрөтүп койсо, ошонун сообу бара бергендей эле. Ал эми жалпысынан адам жакшы иш кылса өзүнө кайтат, жаман иш кылса да өзүнө кайтат. Тек гана жанагындай себепкер болуудан башкасы. Жана динге каршы нерселерди, бидаттарды үйрөтүп койгон адамдар дагы ошону адамдар кылган сайын ким туура эмес нерсени үйрөткөн болсо, ошолор кайтып бара берет, Аллах сактасын. Андан кийинки бөлүктө, бул бөлүмдө Шейх Саади рахимахулло айтат, жакшылыктардын келишине себеп болуучу амалдарга кызыктыруу жана жакшылыктарды сактап калуучу жана жакшылыктарды алып келүүчү себеп амалдар бар. Жана жамандык нерселерден сак болууга, ага түшүп калбаучу кадамдар бар. Мына ошого кызыктыруу бар дейт. Юсуф сүрөнүн окуясында дагы келген. Кандай нерселерди кылганда адам Аллах Тааламдын жакшылыктарына жетет жана ошону сактап калат. Жашоодо өйдө ылдый болот. Ылдый болгондо чөгүп кетпей, өйдө болгондо көп кетпей, жакшылыгына шүгүр кылып, кыйынчылыгына сабыр кылуу деген белгилүү да. Чыныгы бактылыктын белгиси, башыңа кыйынчылык келсең, сабыр кыла алсаң, жакшылык келсе шүгүр кыла алсаң, күнөө кылсаң, Аллах Тааламга тобо кылып кайта алсаң, истигфар кылсаң, бул бактылыктын белгиси деген. Ошол шүгүр кылууга дагы, сабыр кылууга дагы адамга бир нерсе керек дейт. Бул Аллах Тааламдан болгон жардам суроо. Себебин аткарсаң дагы, кээ бир учурда адам алсырап эми бүт себебин аткардым. Сабыр десең сабыр кылып атам, сабырым бар, шүгүр десе шүгүрүм бар деп коет дагы,
өзүнүн ошол мындай бир адат болуп калган мүнөзүнө, сыпатына таянат дагы Аллах тааламга таянбай калат. Мына ушул жерде адам сынат, алсырап кетет. Ошондой мүнөзгө сыпатталып калсаң дагы ага таянба деген сөз. Жана кээ бир учурда себептерди аткарып койдуң. Бүт себепти аткардым, калганы Кудайга тапшырдым, өзү билет дегендей кылып дуасын унутуп коет, жалбаруусун унутуп коет. Юсуф сүрөсүндө дагы 18-аятта Аллахул мустаан аля ма тасифун. Балдары айтып келип сыпаттап жанагы абалды айтса дагы атасы эмне деди? Аллах тааламдан жардамды сурайм мен деп. Силер кандай айтсаңар дагы баардык бир суроочум Аллах таалам. Ошол гана ырайымдуу, мээримдүү деп дагы бир аятта Фаллаху хойрун хафидан ва ху архамур рахимин. Ал чыныгы эң жакшы сактоочу, ырайымдуулардын ырайымдуусу деп. Ошондуктан билсин дейт, адам сабыр кыла албайт, жакшы сооп иштерге сабыр кыла албайт, арам иштерге да сабыр кыла албайт, жашоодо келген кыйынчылыктарга да сабыр кыла албайт, ийгиликке да жете албайт, качанга чейин Аллахтан жардам сурамайчы ал нерсеге. Аллах таалам сизге жардам бербесе, сиз сабыр да кыла албайсыз. Аллах таалам жардам бербесе, сизге тауфик бербесе, сиз шүгүр да кыла албайсыз. Жакшылыкты сактап калып, ошонун акысын берип, шүгүр да кыла албайсыз. Адам өзүнө таянып койбосун дейт. Юсуф пайгамбар эмне дейт? О Аллахым, менден алардын куржалаларынан, сөздөрүнөн алып салчы. Мени куткарчы ушул абалдан, жардам берчи дейт. Антпесе мен караңгылардан болуп, жахилдерден болуп, ошолордун баткагына, жана сөздөрүнө, азгыргына түшүп кетем деген да. Ошол аялдан сактанса да, бузукулуктан сактанса да, мен үчүн түрмө артык жаман сөздөрдөн деп түрмөгө кирип кетсе деле, ал токтоткон жок да. Дайыма дуанын үстүндө, Аллах тааламдан жалынып жалбаруунун үстүндө жүрдү. Ошондой эле биз да мусулмандар, намазым бар, күнөөдөн алысмын, элге окшоп жаман иштер жасаган жокмун деп шайтан ушинтип адамга ой берип, сен чоң күнөөгө деле түшкөн жоксуң, сооптор деле аткарып атасың, Кудайга шүгүр, сабыр деле кылып атасың, сабырдын үчтөрү колуңан келишинче аткарып атасың, шүгүр деле кылып атасың деп туруп адамдын өзүнө таянуу, адамда текери пайда болушу мүмкүн, же өзүнө таң берүү пайда болушу мүмкүн. Дуасын азайтып салат адам. Же Аллах тааламга жалынып жалбарууну азайтып салат. Адам курuyт, Кудай сактасын. Ошон үчүн кандай абалда болсоң да, жакшылыкты сактап калууда, жамандыктан оолак болууда дайыма дуаны эр шаркка кош деп атат. Аллах тааламга жалынып жалбарууну. Өзүңдүн мүнөзүңө, өзүңдүн абалыңа, өзүңдүн напсиңе таянып калбат. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламда карасаңыздар, ушуну эстеп жүрүңүздөр, дайыма эртең менен о өлбөс тирүү зат, ааламдын баары сага муктаж болгон Аллахым, сенден жакшылык сурайм, ырайымыңан жардам сурайм. Мени көз ирмемчиликте өзүмө таштап койбо деген пайгамбарыбыз. Адам аябай алсызбыз. Ошол Жибрил периште вахий жүрүп турган, Аллах тааламдан кабар алып турган пайгамбар ушул нерсени күндө дуа кылган. Таң атканда дайыма эртең зикирлерде бар ушул. Өзүмдүн напсиме таштап койбо. Тажрыйбаңыз молбу? Канча жылдан бери намазда жүрөсүзбү? Мен же балагатка жеткенден бери намазда жүрөм. Эч андай нерселерге таянбаңыз. Илимиңизге да, мүнөзүңүзгө да, мен ушундаймын, ушундай нерсеге адат болуп калгам деп. Бул жалынып жалбаруу дуа дегенде акыркы пайдада айттык го. Кош алып жүрүш керек. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху тааала аля хайр халки ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.